Жай айларында бул жерде 1 кубка жакын суу Тажикстандын аймагына өтүп турат. үй бүлөгө, башкача айтканда эң кооптуу делген авариялык абалда турган турак жай ээлерине берилет. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан шамалдын кесепеттерин аныктоо иштери жүрүп жатат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында ал сел негизинен эгин талааларын жана үйлөрдүн жертөлөлөрүнө кирип, жана ошол учурда мындай автоунааларындагы агызып кеткен. Бул автоунаанын ичинде 3 адам болгондугу жана анын экөөсү ушул кырсыктан улам каза болгондугун айтууда.